Матраимовдун жүрөгүнө тезинен операция жасалышы керек. Райымбек Матраимовго операция жасалат. Бул тууралуу анын өздүк блогдору жазып чыккан. Маалыматта мамлекеттин казынасына зыян келтиргени үчүн камакка алынган Матраимов ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги жеке клиникада дарыланып жаткан. Учурда ага стенокардия жана гипертония диагнозу коюлуп, абалы орточо деп бааланган. Буга байланыштуу Райымге тез арада операция жасоо пландалып жаткан. Ал эми операция качан жасалаары азырынча белгисиз. Маалымат булагы Аргумент KG. Самара Каримова депутаттыкка аттанат. Шаардык депутаттык кеңешке аттангандардын саны күн сайын арбып баратат. Алардын арасында ырчылар да бар экени маалым. Былтыр ушул маалда Самара Каримова Биримдик партиясына мүчө болуп кирген эле. Шайлоого жакындаганда партиянын тизмесинде көрүнбөйсүз го дегендерге шаардыкта экенин маалымдаган. Демек ушул шайлоодо партиялардын тизмесинен Самара Каримова көрө алабыз деген үмүт да жок эмес. Эмгекчил кызда тыным жок демекчи, шайлоодон кийин депутаттык мандатын көрсөтүп, дагы бир жолу той өткөрүүгө камданып жатса керек. Маалымат булагы Аргумент KG. УКМК мыйзамсыз баю фактысы боюнча Жалил Атамбаев кармалды. Мыйзамсыз баю фактысы боюнча Жалил Атамбаев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, УКМК республиканын ички иштер органдарынын мурунку кызматкери белгилүү Жалил Атамбаевга каршы козголгон бир катар кылмыш иштери боюнча, анын ичинде мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз баю фактысы тууралуу тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө иштеринин жүрүшүндө республиканын ички иштер органдарынын кызматкери болуп саналган Жалил Атамбаев олуттуу финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттатып алган. Иште чогултулган далилдердин негизинде 2021 жылдын 3-мартында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту боюнча Жалил Атамбаев кармалып жана Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрөгө камак жайын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Маалымат булагы Барс Медиа KG. Ырчы Омар жана жубайы Диана бири-бирибизди күчүктөп эркелетебиз. Белгилүү адамдар эл көзүндө жүрүп, талкуу үстүнөн түшпөгөн адамдар. Өздөрүнө кошулуп түгөйлөрү да эл көзүндө. Ошондой элдин бүйүрүн кызыткан жуптардын бири Ырчы Омар менен жубайы Диананын сүйүү баяны назарыңызда. Омар, Диана, мындан 3 жыл мурда элдин батасы менен түндүк көтөрдүңүздөр эле. Кепти ошол күнгө жетирген таанышуу, махаббат барактарынын ачылганынан баштасак. Омар, ал кезде келинчегим медициналык академияда билим алчу. Мен окуу жайдын бир кечесине конок катары чакырылгам. Кезегим келип ырдап жатсам, бардык студенттер эле бийлеп жатышкан. Бир ырдап бүткөндө концерттин алып баруучусу Кубат Кубанычбеков: "Омар, сени ушул столдо отургандар жаман көрүшөт экен. Бийлебей коюшту" деп Дианалар олтурган столду көрсөтүп жатпайбы? Ал көрсөткөн тарапты караганда эле көзүмө биринчи Диана урунган. Ошол эле кеченин аягында телефон номерин алып, биринчи кадамды жасадым. Диана, сизди ырчы жигит кандай өзгөчөлүктөр менен арбап алды? Биринчиден, Омардын мага жөнөкөйлүгү жаккан. Сүйлөшүп баштаганда эле жүрөгүндөн ыйманы бар экенин түшүнгөм. Жашоого олуттуу карагандыгын абдан баалагам. Үйлөнгөнгө чейин 7 ай эле сүйлөшүп турсуздөр. Бул аралыкта болочок жубай тандоо оңой болбосо керек. Ооба, биз жаз мезгилинде таанышсак, күзүндө эле баш коштук. 7 айдын 3,5 айын мен чет элде жүрүп өткөн сынакка катышуу менен, 1 айын аскерде кызмат өтөө менен өткөрдүм. Чындыгында экөөбүз бири-бирибизди беш колдой билип, анан баш коштук деп айта албайм. Бул убакыт аралыгында болгон ортодо жакшы мамиле кураганга жетиштик. Бирок чет жерде жүргөндө Диананы жакшыраак билдим. Сынакка катышып жаткан учурда күн сайын телефон чалып, ийгилик каалап, моралдык жактан жакшы колдоо көрсөттү. Кызмат өтөп жүргөндө болсо башкалар уктап жатса, мен түнкү 2-3кө чейин келинчегим менен сүйлөшүп, таң атканда тура албай, кыйналган күндөрүм да болду. Адамда жакшы көрүү сезими жашаса, кыйналганда деле карабайт экен. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндөгү мамиле менен үй бүлө кургандагы мамиле эки башка болот экен. Жубайым экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүктөр жаралган учурлар болду. Албетте, бул бардык үй бүлөдө эле болот. Башкысы бул нерсени биргеликте жеңип, бири-бирибизди түшүнүп жашаш керек экен.
Үй бүлө бекем болуу үчүн жубайлардын бири-бири колдогондон сырткары мактап, жылуу сөздөр менен эркелетип туруу керек дешет. Сиздер бири-бириңиздерди кантип эркелетесиздер? Эмнегедир экөөбүз тең бири-бирибизди күчүк деп эркелетебиз. Негизи эле мен жакшы көргөн адамдарымды ушинтип эркелетем. Себеби бул эң жакшы көргөн жаныбарым. Мындан тышкары торпогум, жаным деген сөздөрүм да бар. Кээде ал сөздөрүм Диана же Дикиге айланып калат. Муну укканда келинчегим мага бир нерсе жакпай жатканын түшүнөт. Биз 3 жылдын гана тарыхы бар үй бүлө болгондуктан үй бүлөнү сактоо боюнча чоң бир кеңеш деле айта албайт экенмин. Бирок ушул убакыт аралыгында эркек менен аял киши өзү функцияларын так аткарса, жашаганга жеңилдик болот экен. Бири-бирине жаракер болуп турганы да жакшы. Мен мисалы Диана кандай гана иш баштабасын колдоп турам. Жубайым да өз алдынча бир нерсе кыла бербейт. Сөзсүз түрдө биринчи кеңешип, рухсатымды алат. Мен сыйлап рухсат сурап жатса, ого бетер жардам бергим келет. Диана, мен жолдошумду Омар же Өмүрбек деп такыр атынан айта албайм. Көнүбесе күчүк жаным деп эркелет экенмин. А үй бүлөм бекем болуу үчүн кээ бир жерде бири-биринин кемчиликтерине көз жумуп коюу, ар кандай кырдаалдарга түшүнүп калып койсо, ошондо үй бүлө бекем болот деп ойлойм. Ортодогу жаш айырмачылык жашоодо кандай таасирин тийгизип жатат? Омар, келинчегим менден 8 жаш кичүү. Экөөбүз эки башка курактын адамдары болгондуктан мен жубайымды жаштай түшүнгөнгө аракет кылам. Жубайым болсо Омар жакшыраак билет дегенсип турат. Анан ортодо түшүнбөстүктөр болгондо өзүмдү улуу сезип, бул жашта деген жакшы шылтоо даяр. Ортодо аралык чоң болгондуктан жакшы жактары көп. Сага болгон сый-урмат да жогору болобу деп ойлоп коем. Диана, мен жолдошумду сен деп айта албайм. Сиз деп кайрылам. Сиз десең урушканда дагы катуу урушуп кете албайт экенсиң. Жашым кичүү болгондуктан өзүмдү кичинекей кыз сезип эркелеп жүрө берем. Диана, учурда кайын журтуңуз менен бирге турат экенсиз. Айрым келиндер кайнене, кайната менен жашоону каалашпайт го. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Ооба, биз үйлөнгөндөн баштап эле ата-энебиздин колунда турабыз. Кайненем да өз үйүңдө ашып кетсе 25 жыл турасың. Калган өмүрүңдү кайын журтуң менен өткөрөсүң деп айтып калат. Андыктан кайненелер деле балдарына жакшылык каалашат. Жаман сөз айтса да жакшы болуусу үчүн айтат. Ошондуктан келиндер ушул нерселерди туура кабыл алып түшүнүүсү керек деп ойлойм. Учурда аракетти кызды тарбиялап жатасыздар. Өзүңүздөргө ата-эне катары кандай баа бересиздер? Омар, Кудайга шүгүр, кызыбыз жакшы шартта өсүп жатат. Экөөбүз тең бала дегенде ичинин ашын жерге таштаган адамдардын экенбиз. Ата катары колумдан келишинче иштеп, үй бүлөмдү камсыздап, кызымдын келечегине жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүнү максат кылам. Анан келинчегим экөөбүз кызды сен, эркек баланы мен тарбиялайбыз деп сүйлөшүп алганбыз. Кыз баланы атасы жакшы көрүп гана туруу керек. Эгерде кемчиликтери болсо, өз оозум менен эмес, жубайым аркылуу анын тили менен жеткиргенге аракет кылам. Балалуу болгондо билесиң дегендей, өзүң жебегенди балаң жесе ушундай сүйүнүп, балаң сүйүнсө өзүң жегенден да артык болот экен. Балалуу болгондон бери жүрөгүмдө тынчтык орногондой болду. Диана, мен кичинекей кезимден балдарга жакынмын. Өзүм 6 тууган болгондуктан өзүмдөн кичүү 4 кичинекей бөбөктөрүмдү бакчумун. Эшиктен кичинекей балдарды көрүп калсам эзилип, кучактап өпкүлөп жүдөтчүмүн. Эми кызыма татыктуу үлгүлүү эне болгум келет. Чындыгында Омар абдан баласак экен. Кокус кызы чалынып кетсе деле мени урушуп жиберет. Омар мырза, сиз 7 балалуу болууну каалаучу элеңиз. Бул убакыт болгону менен чоң жоопкерчиликте эмеспи? Көп балалуу болууга азыртадан даярдык көрүп жатсаңыз керек. Ооба, бул менин кыялым. Жубайым да көп балалуу болгусу келет. Адамды бага албай калсаң эмне болот? Тигинде мынча эле бала бар деп шайтан азгырып, аз балалуу болгонго үгүттейт экен. Ар бир бала өз ырыскысы менен төрөлөт деп айтылгандай балалуу боло бериш керек. Балдар бири-бирин ээрчип чоңое беришет. Кийин балдарым ар кайсыны сүйлөбөй, тарых, дин тууралуу маалыматтарды айтып, шыктандыруучу кеңештерди бергим келет. Чоң ата, чоң апасы да терең ой жүгүрткөн адамдар. Алардын да насааттарын угуп чоңоюшса менин жумушум кыйла жеңилдейт. Диана, айым сизди мурда жалаң жолукчан көрчү элек. Дин жолунда жүргөн адамды жолук салынбай калуусуна белгилүү себеп болсо керек. Мен жаңы келин болуп келгенде башка келиндерде эле жолук салынып жүрдүм. Элдер чечип салды деп айтканда хиджаб кийген эмесмин. Бирок келечекте жолук салынып жүрүү ниетимде бар. Чыгармачыл инсандын жубайы болуу үчүн эмнени курмандыкка чалууга туура келет экен. Биринчиден, ар кандай сөздөргө, талкууга даяр болушуң керек экен. Башында социалдык тармактардагы негативге даяр болгон эмес экенмин. Биз аларга эч нерсе кылбасак эмнеге алар жаман сөздөрдү жазышат деп түшүнчү эмесмин. Бир жака барганда элдин көзүндө болууга да көнгөн эмесмин. Азыр менде терс пикирлерге карата иммунитет пайда болуп калды. Көңүл бурбаганга аракет кылам.
Ал эми эл алдында жүргөнгө акырындык менен көндүм окшойт. Маалымат булагы, Леди Чекит, Кейджи.